Урматтуу жетекчилер, мен бир 6-7 чакырылыштарда, өзгөчө 6 чакырылышта ушинтип мамлекеттин мойнуна илинген карыздарды, банкроттук мамлекеттик предприятиелерди банкрот кылган, тоногон адамдардын карыздарын кечүүгө деп 3 миллиард алып келгенде 3 жолу артка кайрып аябай каршы болгом да. Анда канча коллегалар мен да уштум элем. Бирок азыр да мына буну деген кечпейли, буну деген жылдыралы деп атасыздар да. Ошондо окусам 500 миллион сом 1996 жыл, бул 30 жыл мурда, анан 97 жыл соглашение, келишимдер боюнча 99-98 жылдары ошондо транспорт министрлиги болуп иштеген адамдардын айыбынан болгон иш чараларынан болгон эмелери да, кесепеттери да. Ким болду эле ошол убакта министр? Эсиңиздер барбы? Кто был министром транспорта в тот период? Скажите, пожалуйста. Жан жетекчилер, силер билесиңер да. Билбейсизби? Алып келип атканда бунун кимдин карызы деген суроодо жообуңар бар да. Азыр деген ишкерлерди 5 секундта УКМК тап келип атат, Ички иштер министрлиги тап келип атат. Срок давности где надо есть, где не надо тоже есть. Точнее нету, как удобно мамлекетке. Баарын камап жаткан убакта деген эмнеге буларды биз таба албайбыз? Это 30 жыл мурда ал азыр канчага чыгып калды? Ошол убакта жетекчи болсо. Тирүү да көпчүлүгү. Фамилиялары барбы? Кто был руководителем Министерства транспорта в тот период? Жооп бериңиз. Элмира Жаныбековна, мен ойлойм, буну 98. Сиз ойлобоңуз, мен сизден так суроо берип атам. Фамилиясы барбы же жокпу? Фамилиясы бар, бирок алардын баарын аташтуу мен оюмча кажети жок. Ким? Жантөре Сатыбалдиевпи? Это вот ошол периодта. Мен туура берип атамбы? Туурабы? Мен ошо таң калганым, аябай таң калгам да, урматтуу жетекчилер. Мындайда азыр деле кемчилик деп коебуз да. Ой, ошол убакта бир кемчилик кетиптир. 500 миллионов бул кандай акча? Мы жетим жесирлердин үйлөрүн аларга салып бере албай атабыз. Материал жактан жардам сураса бере албай жатабыз. Сырткы операцияга органдарды алмаштырууга жалдырап кайрчу болуп элибиз жүрөт, тээ жака самсалап. Башка мамлекеттерге өпкөмдү, боорумду, анан почкамды операцияга акчам жок деп. А монтип мамлекетти тоногондорго бир сабак кылып да, даже 30 жыл өтсө дагы буну тиги балдарың неберең төлөйт деп туруп тапкыла ошолорду. Жооп берсин, могу 500 миллионго мамлекетти ким отургузду? 30 жыл мурда болгон нерсени акырын мында уялгансып келип атасыңар, кечирип койгула, биз министрликтин карызы эле, буну биз кечип коелу деп. Такого вообще не должно быть. 30 лет назад, бизден кийин даже 10 жыл өтөт, дагы 20 жыл өтөт. Азыр мамлекетти бирөө тонуп атса, ошол 40-30 жылдан кийин да жооп бересиң деген убакыт келмейинче, урматтуу жетекчилер. Биздин мамлекет байыбайт. Анан биздин госслужба астыга жылбайт. УКМК менен Ички иштер министрлигине мен да буну палатадан көтөрөм обязательно. Мону алып келесиңер да. Алып келбесиңер, буну көтөрүп айтыш керек. 30 жыл мурда мамлекетти тоногон ошол адамдар азыр жеке ишкерлерди болуп турушат. Миллионер, миллиардер болуп калгандарга мен таң калып атам да. Бай кишилер болуп каптыр да. Өмүрү мамлекеттин аркасы менен бизнес өмүр бою ошентип бизнес кылгандар. Надо таких людей просто-напросто тоже для истории урок кылыш керек. А эмне биз биякта уялып отурабыз, кечирип койгула, 500 миллион экен, сиз келип жалдырып атасыңар да, ошону биз узартып коелачы, бунун карызы. Ошондо основная сумма долга 330 миллион 664 миң. Мен туура көрүп атамбы? Проценти 169 миллион 248 миң деп жазылаттыр да, аябай майда кылып келип атыптыр, кечирип коюңуздар. Анан только штрафной санкциясы 80 миллион чыгып атат, 81 миллион, 80 миллион 697 миң. Туурабы, окуганым туурабы, ошол цифрабы? Анан жарым миллионду кечкенде эмнеге кечип атасыңар? 30 жыл өтсө дагы. Тем более мы против коррупции мына 2025 жылдын 1 январында 3 окууда сопсон мыйзамды өкмөт келгенде унчукпай дым этпей бардыбыз колдоп бергенбиз. Коррупционерлердин жазасы күчөсүн деп. Эми мамлекет тоногондор деген кача албайсыңар деген сөз. Эмир тиги ошактан карып өлүп калсаңар да ошактан чыкпайсыңар деген мыйзамды кабыл алганбыз. А эмне мындай деп келип атасыңар анан? Элмира Жаныбековна, уруксат берсеңиз, азыр биз бул карызды жоюу боюнча бул өкмөттүн тескемеси чыккан жок. Жоюу боюнча сөз болбой атат.
Мен сизди түшүнүп атам, мен сизди азыр түшүнүп атам, өкмөттүн тапшырмасын да түшүнүп атам. Мен убагында деген айтып атам го, 3 жолу 3 миллиард тап келгенде 3 жолу парламент жартысы менен урушуп атып артка кайткам. Азыр да айтып атам, мамлекеттин моюна илинген ушул карыздарды прекратите, просто вот так закрывать глаза за счет государства списывать. Эмнеге менин пенсияга чыккан апам, эмнеге анын пенсиясынан ушинтип акчасы алыныш керек? Эмнеге сыртта жүргөн боорун алмаштыра алган адамдардын биз аларга акча бербей 500 миллионду эмнеге бюджеттен бөлүп буларга биз кечиш керекпиз? Мен ошону вообще түшүнбөйм да. Сиздер өкмөттө чыргапканда да и дальше тоносо эч болбойт экен, 30 жылдан кийин эчмешке дебейт экен деген политиканы жаштарга үйрөтүп атасыңар да. Где вы там продлевать собираетесь? Алтынбек Мусажанович, нам бюджетный комитетте мына канча нерсе болду. То коркобуз, то унчукпайбыз, то корконубуздан унчукпайбыз, анан баарыбыз добуш көтөрүп беребиз, кол көтөрүп беребиз. Полный нерсе практиканы токтотуп алып кеттирбей, буну УКМК менен Ички иштер министрине прокуратура тапшырма берип тур. Давайте пусть разбираются, тапсын буларды. Кто там был министр, неважно кто был. Анан 3-2 замминистри бар. Анан ушул бүт кагазга кол койгондордун баарын таптырып, азыр как-то выборочный саясатта мамлекеттик кызмат тоногондорду мындай тандалма саясат болбош керек да. 30 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү, неважно. Грабил государство, жооп бересиң деп ушундай биз немеге чечим келиш керекпиз. Мен сунуш берем. Богну УКМК, прокуратура анан МВДге тапшырма бериңиздер. Тапсын и пусть разбираются. Комитеттин тапшырмасы ошол болсун. Мисалы мен каршымын, эмнеге мамлекеттин моюна илип атасыз? Урматтуу депутаттар, барды мына жакын эле шайлоодон келдик. Карыздан карызга батып атасыңар. Баарын кымбаттаганга көтөрүп атканда ага да унчук албай атабыз. Ну хотя бы жоопкерчиликке тартканга добушка ушуну тапшырма берели. Я категорически против того, чтобы мы опять давали на шею государства, сажали такие миллионы. 1,5 миллиард, 500 миллион сом. Кечирип коюңуздар, эми кичине эмоционалдуу болсо кечирип коелу, просто мындай да, эртең элдин астына чыкканда мен шайлоочулардын бетин кантип карайм деген сөз болуп атат да. Мен ойлойм, депутаттардын баары колдоп бересиңер. Укук коргоо органдарына тапшырма бериңиздер. Тапсын, жоопкерчиликке тартсын. Тандалма саясат болбош керек, коррупционердин баарына бир саясат болуш керек. Рахмат. Бекназар Токтосунович, сөзүңүз барбы ушул боюнча? Эми бул жерде биз мамлекеттин моюнда же коррупционерлер деген бир мындай сөздөр айтылып атат. Жалпысын айтканда биз азыр бул жерде өкмөттүн чыккан тескемеси менен ушул алынган кредиттердин пайызын 2 жылга мөөнөтүн токтотуп туралы деп атабыз. 2 жылдын ичинде биз ушул азыркы айтылып кеткендин баардыгын териштирип, төлөгөнү төлөтүп, төлөбөй калганды бүт аныктап чыгып, анан 2 жылда бир каржы министрлиги менен биргеликте бир жыйынтыкка келели деген үчүн эле ошого келдик да. Эмесе бул көп жылдан бери өзүнөн өзү эле пенсиялар кетип, акча суммасы гана көтөрүлүп атат да бул карыздардынчы. Урматтуу депутаттар, Элвира Жалалбековна сунушун добушка коем. Добуш берип коюңуздар. Макул. Укук коргоо органдарынын өткөрүп берүү тууралуу. Макул. Каршы жок. Сунуш жактырылды. Анда аталган тескеме боюнча биз сунушубузду добушка койдук. Добуш берилди, өттү. Анда биз аталган тескеме боюнча биз комитеттин сунушун сунушуңузду айтып койсоңуз. Менин сунушум, урматтуу коллегалар, биринчиден бул мындай жакшы практика болсун. Ушинтип 30 жылды карыз деп атат. 30 жыл 96-жылдан баштап мына бүгүн 30 жыл болгон карыз 500 миллионду кайрадан мамлекет кечпей, буну деген 30 жыл мурда мамлекет тоногон транспорт министринин жетекчилерин, орун басарларын иликтеп, анан ошол машиналерди алыптыр, тиги автобустарды алыптыр, бирдемелерди алыптыр. Ошол адамдарга кылмыш иши козголуп туруп, мамлекет моюна илбей бул кайык болуп кеткенине пусть компенсируют вот эти суммы. Канчага келбесе да ал адамдар. Анан укук коргоо органдары ушуну иликтөө кылып туруп, жоопкерчиликке тартылсын дегенге мен ошону добуш кылып бериңиздер деп суранам. Тасынабыз.